Депутат Гүлшаркан Култаева мөөнөтүнөн мурун мандатын тапшырды. Анын ордуна жогорку кеңешке жаңы депутат Гүлсүнкан Жунушалиева Ата Журт Кыргызстан партиясынан келди. Эске салсак, Гүлшаркан Култаева бүгүн мандатын тапшырган. КТРКнын кызматкерлери $1 миллион урдоого шектелүүдө. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгонун Кактус медиа сайты укук коргоо органдары тастыктаганын жазды. Сөз Париждеги Олимпиада оюндарын жана Евро 2024 оюндарын көрсөтүү учурундагы жарнамадан, ошондой эле башка өлкөлөрдөн келген гранттардан түшкөн 200 миллион сом жөнүндө болуп жатат. Ири турнирлер аяктагандан кийин айрым жооптуу жетекчилер ар кандай мүлктөрдү, атап айтканда автоунааларды сатып ала башташкан. Султанбеков 100 күн кармаган ачкачылык акциясын убактылуу токтотту. Ал мындай чечимди ден соолугуна байланыштуу кабыл алганын, тез арада дарыланууну талап кылганын айтты. Мен чындап эле сакайып, орозо айында орозо кармайм деген үмүттөмүн. Анан ачкачылыкты тез арада улантууга аракет кылам. Тилекке каршы бизде башка чара жана мүмкүнчүлүк жок деп жазган Султанбеков. УКМК өзүн президенттин жакын тууганы катары тааныштырып жүргөн жаранды кармады. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында өлкө жетекчилигинин жана башка адамдардын атын жамынып, өзгөчө ири өлчөмдөгү кезектеги акча каражатын пара катары талап кылуу фактысы аныкталып, бөгөт коюлду. Улуттук госпиталдагы чоң кезек пайда болду. Бейтаптар оорукана ачыла электе эле кезекке тура башташкан. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Мирзат Авазов $22 000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганын УКМК билдирди. Фемиданын кызматчысы акчаны адвокат аркылуу алган. Судья УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн 20 автобустун айдоочусу бир убакта жумуштан бошотулган. Мындай чечим транспорт департаментинин муниципалдык транспорттун айдоочулары менен болгон кезектеги жыйынында кабыл алынды. УКМК тарабынан баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык наркоканалды уюштурган Ош облусунун айрым жашоочуларынан турган эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун ишмердиги аныкталып, бөгөт коюлду. УКМК баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча иштерди улантылып жатканын кабарлады. Депутат Марипов мектептерде Валентин майрамын белгилөөгө тыюу салууну сунуштады. Бул туурасында депутат бүгүн жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Мен ушул жерден суроо берет элем, өзү бул Валентин күнү деген кандай майрам? Бул эмне болгон майрам? Ким жооп берет буга? Бул мындай расмий түрдө бизде кабыл алынган бир кандайдыр бир майрам эмес. Бул өзү эле жаштар арасында Европадан жанагы день влюбленных деп коет, баягы бирине бири жакшы көрүшү белән анан кийин жанагы андай мындай кичинекей открыткаларды берип, бул мындай бирок расмий түрдө ушундай өткөргүлө мындай болот, жобосу тигиндей деген колго алынган эмес. Бул баягы өзүнө эле баягы өспүрүмдөр арасында эле, анан жаштар арасында, студенттер арасында өзгөчө тараган. Мына өзгөчө ушул майрам мектептерде катуу белгиленип атыптыр да. Анан эми бул өзү негизи тарыхын алганда бул эркектин эркекке сүйүүсүнө арналган бир майрам экен да. Бул жиркеничтүү майрам экен. Ошондуктан ушундай майрамдарды токтотуш керек да. Мектептерде жана башка жерлерде сөзсүз түрдө точка коюш керек. Кыргызстанда гранит жана мрамордон жасалган мүрзө таштарын орнотууга тыюу салынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев сөөк коюунун жаңы эрежелерин камтыган документке кол койду. Бул эрежелердин сакталышын Курулуш министрлиги, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги көзөмөлдөйт. Мүрзө таштарын орнотуу үчүн гранит жана мрамордон тышкары асыл таштарды жана люкс металл тосмолорду колдонууга болбойт. Эстелик 70 сантиметрден жогору болбошу керек.